Assalamu alaikum достор. Бүгүн сиздер менен биз таабадогу товардын анык баасын билгенди үйрөнөбүз. Ал үчүн биз бир товарга киребиз. Мисалы бул велосипедке кирсек, дагы бир басабыз магазинине кириш үчүн. Мынакей биз кирип алдык. Киргенден кийин бул жерде жогоруда айтып өткөндөй эле баарын описание баарын көрүп алабыз. Баарын которуп алгандан кийин бул оранжевый цветти басабыз. Басканда мынакей өзү бул велосипеддин баасы акция менен 53 юан деп жазылып турат да. Мынакей бул жерде акция менен 53 юан, мурун өзү 110 юан болгон экен. Продажа 2000 плюс болгон экен. Эми оранжевый цветке басабыз. Киргенде 53 юандан баштап 110 юанга чейин экен баасы. Мисалы биз бунун өзүбүз тандаганыбызга жараша болот баасы. Мисалы бул цветин тандасак 63 юан болуп өзгөрдү. Анык баасын ушул жактан билебиз. Биз тандап корзинага салганда 63 юан. Размерине карап, цветине, размерине карап баалары өзгөрүп кете берет. Мисалы кийимдердики деле размерине, цветине карап, детский кийимдердики да баары ошондой болуп өзгөрүп кетет баалары. Анык бааларын ушул качан корзинага салып, ошентип көргөнүбүздө билинет. Мынакей 92 юан экен. 105 юан чоңураак. Мынакей ушундай кылып анык баасын билип алсак болот. Андан кийин бул обувка кирип көрөлү. Мынакей бул 59 юан экен. Өзү мурунку баасы бул акция болуп атыптыр. 999 юан экен эле. Мынакей бул оранжевый цветти басып киребиз. Эки цвет бар экен. Биринин таманы кара, бириники серый болуп. Размер тандайбыз, цвет тандап көрөбүз. Дагы башкача цветин. Бунун баасы өзгөрбөйт экен. Ушундай достор, ар кандай эң главный ушул жакка кирип анын эмесин билебиз. Продажа 400 плюс болгон экен. Достор, ошентип ар бир товарга кирип корзинага салып, андан кийин анык баасын билсеңиздер болот.